Урматтуу Мухаммедкалый Абылгазиев, коррупционерлерди кызматтан алыңыз, эгер ала албасаңыз өзүңүз кетиңиз. Бүгүн мындай талапты Баткен облусунун тургуну, жарандык активист Роза Маманова маалымат чейин берип жатып билдирди. Айтымында Кызылкыя шаарынын архивинин башчысы Мамыт Ботоев жерди мыйзамсыз алып, жерге муктаж эмес үй бүлөлөргө тараткан. Мындан сырткары Маманованы сөгүп, беделине шек келтирген. Муну менен катар жарандык активист Борбор каладагы дагы 2 атка минердин атын атап, жумуштан алынуусун сурайт. Ал эми бул айыптоолордун чын төгүнүн билүү максатында Кызылкыя шаарынын архивинин башчысы Мамыт Ботоев менен байланышып, анын да чындыгын уктук. Ботоев Роза Маманова тарабынан өзүнүн дарегин айыпталган айыптоолорду четке какты. Анын айтымында ал соттолгон эмес, тагылган айыптары чындыкка дал келбейт. Ботоев Мамытты жана сый тамак жеп кеткен Мария Алыбаевана жана ушул бардык сый тамакты кой, жилик, пара берүүнү уюштурган Ахмедов Камалды кызматтан алыңыз. Эгерде кызматтан албасаңыз, сиз анда премьер-министр Абылгазиев өзүңүздүн ордуңузга коюп, сиз өзүңүз кызматтан кетиңиз. Көчөдөгү бейбаштык кылып, оозуна уят сөздөрдү алып, бейбаштык кылган эң баштарыңызды мамлекеттик кызматта жетекчиликте кармап отурбаңыз. Сизден мен суранамын, талап кыламын, ушундай коррупционер жетекчилерди кызматтан алыңыз, дүлөй болбоңуз. Розаны сотко берген. Кызылкыя соту карап, Розанын айткандары баары жалган экен. Ботоевдон публичный кеткен боласың деди. Жаңы 1 миллион маралдык ущерб өндүрүп берсин дегенди, ал жагын кароосуз калтырды. Роза менен публичный кечирим сураш керек. Чтобы жаңы 70% жерди алып алган, коррупционер камалган, соттолгон. Мен жөнүндө эч кандай кылмыш иш дагы жок эжеке, кылмыш козголгон да эмес. Өзү азыр эми баягы мына сот жакындап атпайбы Бишкекте баягы моралдык нерсени карап. Ошого жакын эле баягы мурунку сотто дагы өзүмдү өрттөйм, күйгүзөм 2 литр бензинин даяр деп, онда да Бишкекти баарын хайбай кылып кеткен. Бул президент деле билет да, Розаны тааныйт да.